Саламатсыздар достор. Бүгүн биз кино эмес, стендап көргөн элек. Мындай чоң масштабта стендап болгон эмес. Бул жерде атактуулардан Мыктыбек Мукаев, Улук Төлөмүшев, Самат Эркинбеков байкелери жана башка көптөгөн таланттуу байкелерибиз сахнага эл алдына чыгышат. Эми көрөлү кандай элди күлдүрүшөт, элдер кандай эс алып чыгышат. Биз менен болсоңуздар, силер дагы кичине болсо дагы концертте болгондой болосуңар. Кеттик. Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Эгиз кино тасмасы кандай болот? Буюрса, эми жакшы, буюрса. Этномедиага чыгат жакында. Экинчи чыгабы? Экинчи тартаса? Так, ошону аябай көп киши мага суроо бергендиктен ойлонуп калдым. Анткени менде таптакыр ойдо жок болчу, анан бир тууган байкем дагы экөөбүз сценарий экөөбүз жазбадык белек. Алда айтып калды, чыгарыш керек экен. Анткени элдин баары айтып атыптыр да, экинчиси качан эми, экинчиси болчу да экен деп. Анан эми азырынча идея ой катары эле биякка жүрөт. Аны ишке ашырыш керек. Эми билбейм. Буюрса делчи. Алейкум салам. Манай жогорку деңгээлде буюрса. Буюрса сон манай. Мен көптөн бери ушул Сейтек борборунун келе экенмин. Сагынып каптырбыз. Бул жерде биз КВН ойнорубуз болгон, тамаша ойнор болгон. Ошондуктан өзгөчө мындай сагынычтуу моменттер болот мага. Оозум кургап суу жок беле, суу чечебегенге билем. Мандыраш башталды. Мындайга көптөн бери чыга элекпиз. Мындай зал жарым эле зал келет го десек, буюрса толуп берди. Аябай кыргыз эл, значит, сагынган экен. Мындай кыргызча баягы элди көрүп, баары эле кино көрүп берет. Баары эле кино көрүп көнүп калыптыр. Азыр уже мындай живой артисттер менен уже баягы баарлашып түзмө-түз мындай байланыш болот бүгүн. Жакында эле особняк 2 тартыпсыңар. Ооба. Чакырдыңар, мен бара албай калдым. Чын кечирим сурайм. Жалпы элден дагы өзүңүздөр ошо тасма жөнүндө айтып кетсеңер кандай? Негизи быйыл аябай көп кино тартылып атат. Мен дагы өзүм кино чөйрөдө иштегендиктен ар кайсы жака прям өлө көбүнчөсүнө отказ берип, анан ошо особняк киносуна отказ бербей иштеп калдым. Анткени ал жака один студия тарткан биринчиден. Барыңар билесиңер ал студияны, аябай сонун кинолорду тартат дайыма. Мунусу дагы өзгөчөлүгү жаңы жылдык, билесиздер, жаңы жылдык атмосфера болуш үчүн, жаңы жылдык настрой болуш үчүн дайыма один дома көрүп чыгасыңарбы? Ошондой один ирония судьбы. Ошондой кыргыз киносу жок да, анткени. Ошон үчүн ошолорду көрөбүз да. Ошон үчүн бул особнякты жаңы жылдык кылып атайын, ошого акцент кылып жазадык. Буюрса 7 декабрдан баштап бардык кинотеатрлар жаңы жылдык настройду көтөрүш үчүн барыңыздар. Бир өлө сон өзгөчөлүк бар, аны бирок азыр айтууга болбойт. Ошондо сүйлөшөбүз. Жок, ошондо эмес. Буюрса 20-сында трейлер чыгат. Ошол жакта бир өлө силер күтпөгөн вау эффект болот. Жок, мен стендаптан өзүмдү көрбөйм негизи. Стендап деген аябай оор жанр. Ладно. Аябай оор жанр. Тамаша жазуу деген оор. Мен бир жолу чыгып көргөм. Каяктан? Тетиги Мыкынын жайынан да. Жай кафе. Жай кафесинен. Мыкынын жайынан жаман угат экен. Ошол жактан бир жолу чыгып көргөм, анан эми жыйынтыгы жакшы эле болчу. Бирок өзүм жалкаланып койдум окшойт да. Балким Мыкы жардам берсе, балким ошол командасы жардам берсе, балким чыкмакмын. Балким кийинки концерттерде чыгып калышым мүмкүн. Бирок азырынча могул жердеги баягы дух жете элек. Мен жок, тамашоодо чын айтканда мен деген бир эле оюн ойногом. Бир эле оюн ойногом, анан эң мыкты команда. Сезонбу же оюнбу? Бир оюн ойногом, эң мыкты команда алганбыз. Ошондон ары ойногон эмеспиз. Мен өзүм негизи орусча КВН ойногом. Азия Микс дегенди билесиздер, КВН Кыргызстан. Ишин орусча ойноп калганбыз. Ошондуктан бирок да бүт биздин тамашачылар менен дос болуп жүргөнбүз. Ушул малдан бери, ушул убактан бери. Кыргызстанда стендап негизи орусча стендап көп жылдан бери эле болуп келатат, 10 жылдан ашты. Кыргызча стендап жаңы, мына биз биринчибиз. Мурун кылып жүрүшкөн баягы кичинекей жерлерде, бирок Мыкынын биринчи проектиси бул чоң, жакшы проект. Бул баягы биздин балдарды, жаш балдарды баягы кыргыз тилге чакыралы деген дагы бир эме бар, саясат бар ичинде. Кыргыз тилинде сүйлөшсүн, кыргыз тилинде күлөлү, кыргызча ойлонолу дегендей. Кимге жан тартып, кимди залды күлдүрүп, кимдей өзгөчө болот деп ойлойсуз стендаперлерден? Так, мен Улук Төлөмүшевди өлө жакшы көрөм. Жакын досум ал дагы. Улук байкени баары айтып атат да, акча төлөп эле. Жок, ал биринчиден неме? Мисалы, Мыкылар мурунтан бери юмор чөйрөдө жүрөт.
мурунтан бери медийкасы бар, лицосу бар. Анан кийин алардын тамашаларын уже көрүп бүткөнбүз. А улук жаңы лицо менен ал ошолордон жакшыраак шуткаларды чыгаргандыгы биз үчүн мындай күтүлбөгөн нерсе болуп, аябай күлүп атпайбызбы? Балким ошол үчүн да. Анан улук өзү дагы мындай жөнөкөй бала, эле звезда эмес, жөнөкөй бала, анан жара берет да. Улук Төлөмүшев негизи 10 жылдык 10 жылга 2 деп барган байке. Мени унутуп калдыңар. Сен кимсиң? Мен Сыргак. 7-ден 9га чейин окудум билесиздер мен. Классташтар, Сыргак таанысыңарбы? Жок. Сен тааныбайт экенбиз, эшик чагычы. Эркексилеби? Ооба. Эми мыкыны билебиз. Мыкы өзү стендап дегенден Кыргызстан боюнча атасы анткени илгери биз КВН ойноп жүргөндө деле бул жума сайын утуп келе берчү да бизгечи. Жума сайын эле кайра эле мыкы чемпион стендап боюнча. Анан эми мыкыдан албетте күтөбүз, бирок башкалардын баардыгы тең аябай жакшы даярданган көрүп аттык стористеринен. Баарынан эле күтөбүз го дейм. Мен Улук Төлөмүшев досума дагы айттым, мен эмне десең дагы каткырып күлүп берейин депчи. Айтор бүгүн аябай жакшы сонун кече болуп отурган, татты көрөсүңөр го. Мыктыбек Мукаев. Улук Төлөмүшев. Улук Төлөмүшев. Самат Эркинбеков. Самат Эркинбеков. Ким тааныбайт болосу? Жөн эле келген. Бар эле экөөнү айтып атат, акча беришкен го силерге. Албетте. Негизи бүт эле стендапер бул жактагылар юмор менен жакын баары. Бирок деген мен лично бияк досторум көп да, бар эле досторум. Бирок деген мен деген Улук Төлөмүшев деген бир өзгөчө бир кудул адам бар. Ал деген сахнада эле эмес, мындай айтканда жашоо болсо деле ушум жарып жүрө берет да. Оозуна келгенде мындай айтат го, бир сөз бар го, оозуна келген отто берет депчи. Ушундай да. Негизи ошон үчүн Улук, мен сенден күтөм, бүгүн жарылам буюрса, бүгүн жакшы күлөм, Силерге да ийгилик жигиттер. Кыргыз элим, ассалам алейкум. Шаардык болоюн деп жада калса үстүмө шырдак кийип алдым, байкап атасарбы? Айылда шырдакты жерге салчу элек. Бир аялым, 2 балам бар. 2 баламды тең эле аялым төрөгөн, бирок фигура меники кетип калды. Мен Бишкекке келгениме негизи 7 ай болуп калды. Анан кийин Ошту сагынып турам, чындап Ошту сагынганда Ош базарга түшүп турам. Ош базарга түшүп, такси сакырларды кучактап жыттап алам. Өткөндө адашып бир көлгө экен жыттап алдым. Кайра Ош экен жыттап алып билет алып. Анан Бишкекте кыздар тамекин кеңири тарта берет экен го. Усталар деле жиберет го. Ошто кыздар тамеки чеккен болсо молдого апарып окутуп. Ой карындашым кичине тоба кыл деп. Туугандарга айтып, карада мына кызды бүсөп Мыкы мени эмне деп кетти негизи? Мыкы мен менен аялым үчүн эле катышып жүрөт. Аялым кызып жүрөт негизи, болбосо дос деле эмеспиз. Сахнанын артына только Актан байкенин эле күлкүсү угулуп атат бизге. Закрытый показдарда меники угулат го. Биякта Актан байкенин күлкүсү, Азамат Актан байке. Аялым чото себиркет окшойт, диетте кармайлы, давайте деп эле полный кыйнайт семьяны. Завтра гречка, обед гречка, ужинде бир аз эле гречка да. Дети байкуш 2 кызымда эмне күнөө билбейм. Ладно, мейлі. Негізі Улук немеге окшош, телевизор менен спорт эткен мужиктерге окшош. Отурабы, иште берсиңер сизде. Шырандосын. Бардыгы жалган туура бул дүйнөдө. Турмушта да, сүйүүдө да, үй-бүлөдө. Бизде, мен Баткенде тажиктер менен жер талашсам, бияка келип тынч жашайын деп ойлоп жүргөм. Каякта? Биякта индустар менен квартира талашып жатат. Биздин президентке жарашат экен да. Послание Атамбаева бар го. Я был слишком наивен, попался к паучизу, да? 5 октябрда видео нарезка бар го. Теперь смотри, как имя так звали, деп узайды. Жанагы $17,000 петрукаскасы менен. Мен өткөндө психологко бардым. Психологко негизи мен психтер эле барат экен ойлочумун да. Барып келгенден оюм өзгөргөн жок. Чын эле психтер барат экен. Анткени психтер эле 5,000 сом бир сеанска, 1 саатка 5,000 сом төлөйт да турабы.
жыйын тиме жок. Ата бабалар ушул бейиштей болгон кыргыз жерин күйөөсү менен аялы тиктоктор сындырып сактап калды эле. Негизи мен өзүм жашоодо жоош башка кишилерге зыян тийгизбеген адаммын. Бирок баарыңар эле билет болушуңар керек. Мага окшогон өлүмүштөр ичип алганда чыркырайт. Мен мындай кийинип алганыма көп таң калбай эле болгула. Мен ак өргөдө жашабай калгам азыр. Билинка Ахунбаева да ак кеменин жанында жашап атам, ошончо. Ушул менен силерге арналган Абдока сөзүбүз бүттү. Давай өчү камераны. Концерт сонун болду. Биз Нурназирдин коллегасы болобуз. Ошол чакыруу менен келгенбиз. Өзгөчө улуу байкеңер бар экен, Бактияр беле, Бактыбекпи, атын жаттабай калдык. Ошонун концерттери аябай жакшы болду. Кыргыздын негизи эле Кыргызстандагы ушунчалык деңгээлге жетип калган мен үчүн бүгүн чоң жаңылык болду. Чын жүрөктөн. Анткени буга чейин биз ошол орус өлкөсүнүн стендаперлерин көрүп жүргөнбүз. Буюрса Кыргыздын фанаттары болгонго даярбыз. Биринчи жолу болгондуктан бизге аябай кызыктуу болду. Өзүбүздүн досубуз Улукбек Төлөмүшевди да колдогонго келдик. Баары жакшы, сонун болду. Мындай темптен талыкпай дагы көп концерттерди бере бергиле. Ошо колдойбуз. Азамат Мукбайке, уюштуруучу сиз экенсиз. Бул идея кайдан келип калды сизге уюштурабыз деп? Идея дегенде бул дүйнөдө эле бар жанрда стендап деген кыргыз тилинде болсун, кыргыз тилдүү жаштар өзлөрүнүн таланттарын көрсөтсүн деген ой менен башталган жазында. Анан ошол ойдун акырынан такшалып биздин өзүбүздүн немебиз болчу, кафешкабыз ошол жактан кечелер өтүп турчу, элдер келип турчу. Анан ушуну мындай сахнага алып чыгып, мындай элдер жакшы убакыт өткөргөн ордуна ошол жака келип биздин тамашаларды угуп, чер жазып кетсе деген максатта. Андан сырткары көптөгөн таланттар бар, чынын айтыш керек. Кыргызстанда таланттарга бай Кыргызстан. Азыркы учурда ошол эле жаштар өзүн көрсөтчү кандай бир аянтчалар жокко эсе. Ошол бирден бир аянтча болуп, кандайдыр бир жашак болобу жобосу негизи адамдардын талант аркылуу ушул сахнадан өзүн таап кетүүгө жардам берүүчү аянтча болсун деген ой болчу. Өзүмдүн стендабым боюнча жакшы болду. Негизи биринчи жолу стендап менен чыгып атам. Толкундандым аябай эле, бирок өзүмө жакты. Мен негизи бүгүн өзүм жөнүндө айтып берейин дедим. Анткени дегенде Кубанын жанындагы бала кийим. Толкундан атабыз, аябай толкунданып. Мен канча жыл экенин ровно билбейм, бир 5-6-7 жылдай го дейм, ушу сахнага чыга элек болчумун. А так биз кичинекей кезибизден мен канча 5-6 класста келгем тамашага. Ушул жерде эле чоңойгонбуз, ушул жерде ойномой, аябай родной жер бизге. Жана бияқта орус эже ал менен аябай кучакташып учураштык, алды эже. Апаңды эле. Апамды көргөндөй эле. Здравствуйте деп. Стендапка келип калган 2018-2019 жылдары орусча стендапка чыгып калдым, бир жылдан ашыгыраак убакыт. Бакыт Шаршембиевдин стендап комеди Бишкек открытый микрофон долбоорлоруна катышып көргөм. Анан ошол жактан өзүмдү бир аз байкап көрүп чыксам болот экен деп. Анан кыргызча ушундай бир долбоор аянтчалар болсо чыксам деп эңсеп жүрдүм эле. Кыялым орундалып, мыкка рахмат. Ушундай долбоор ачып чыгып калдык. Мунун башы негизи жай кафеден башталган. Аякка бир 2 жолу чыктык. Анан эми арышты кененирээк таштайлы деп балдар болуп кеңешип чоң концерт коелу деп аракет кылдык. Концертибиз жакшы болду го деген ойдомун. Силер аябай көп экенсиңер, баарыңарды кантип күлдүрөм деп ойлодум. Менде бир идея пайда болду. Силерди бөлүп күлдүрүш керек. Буга чейин тамашада ойноп жүргөндөр менен таанышып болчу, алар менен башында кечелерде жолугуп калчык. Анан бул жерден ошол биздин кечелерди өткөрүп баштаганда келип өзлөрүн ачып, өзлөрүн көрсөткөн адамдар болду. Алардын бири бул Бактияр Байке. Бактияр Байке бир күнү эле биздин кечебиз болуп атканда келип, ушундай чыгып көрсөм болобу дейт. Макул Байке, сизге кантип жок дейбиз деп, чоң эле киши келип суранып атса деп чыгарып койдук. Бака Байке чыкты, залды бир жарып алды. Анан ошол ойдон Бака Байке биздин курамдын мындай стабилдүү катышуучусу болуп калды. Ошон үчүн биздин курамга киребиз деп да көп адамдар жазып атат. Ушу мүмкүн көрүп аткандарга айтып коелу. Буюрса бизде планда жаңы жылдан кийин кыргыз стендаптын фестивалын өткөрөлү деген планыбыз бар. Ошол эле ар кайсы аймактардан келишеби, же болбосо биз ошол жака барабызбы? Азырынча бул иштелип жаткан ойда. Стендапка деле ошо Кубаныч Байке менен жүрүп, анан берки Мыкы Байкени да тааныйбыз мурунтан бери эле.
ушинтип өзүм дагы айтчу нерселерим чыга баштады десем болот. Ошо буюрса кыргыз стендап, кыргыз тилин өнүктүрөлү деп эле жүрөбүз. Прям аябай жакшы көрүп, мен дагы ушинтип элди күлдүрүп куудул болом. Мен башында тамаша жок да, КВН жок кезде кичине кезимде куудул болом дечимин. Мына Беш тапандын сатираларын көп ойночумун мектепте. Анан мага Санжар Бердибеков байкебизди аябай жакшы көрчүмүн. Ошонун Тайне деген сатирасынан кийин мен ушундай мен да тамаша айтып элди күлдүргүч болом деп ошентчим кичине кезимде. Бір түрт шығарып қойын, ошон мен бар жоғын айтып келгеннен ошон менмін да. Эми көбүнчө чогуу иштеген учурлар көп болду. Бул концертке даярдануудан анткени биз бул концертте көбөкөбүз көбүнчө редактор катары жардамдашып, анан чогуу балдар менен чогуу иштешип, кайсы бир темаларды чогуу жазган учурлар болду. Ал эми балдар да өзлөрүнүн кандайдыр идеяларын алып келишип, тамашаларын даяр алып келишип, ошондой болду. Бир гана Бахабайкеге биз жаза албайбыз. Бахабайкенин сөздөрүн ал өзү эле жазат. Тамашаларды жашоодон эле айтылып аткан жашоо тамашанын баары эле түзмө түз болбосо да мен жашоомдо бар нерселер анча-мынчасы дос балдарың менен жүргөндө бир тамаша жагып калат. Ошону эстеп калып, ушуну айтсам болот экен деп калат экенсиң, баары эле жашоодон алынып. Негизи ар кимдики ар кандай болот да. Меники параллельно съемкалар менен бошой офиске келе албай жүрүп, анан аягын уже бир жума калганда мыкы келип, кичине серьезно карап койгулачы, бул чоң концерт деп ушинтип айткандан кийин анан эптеп бир саат, 2 саат убакыт таап келип кетип аттым, келип кет, тийип кетип ошентип атып. Общий сложности биякта бир ай даярдангандар да бар экен. Мен где-то бир жума 5 күндөй го дейм, 5 күндөй жазып бүтүрүп. Өзүм Атбаш районунан болом, Атбаштын өзүнөн. Жашым 36-да. Мен электрик болуп иштейм 6 жылдан бери. Бир фирмада же бир мекемеде деле иштебейм. Частный электрик. 25-темин. Университетти бүткөм, профессиям боюнча журналистмин. Бирок негедир ошо кино, юмор жагына көп тартып атат. Ошондуктан мен дагы ушу байкелердин жолун улап, үйрөнүп, чогуу өсөлү деп аракеттенип жүрөм. Эми байкайбыз, эми бул эфир айта албайм качан чыгат деп. Эфир чыккандан кийин реакция кандай болот? Мүмкүн азыр TikTok же аркы бир жактарга чыгып кетсе реакция кандай болот? Ошого жараша мүмкүн аябай сураныштар көп болсо, мүмкүн чоңураак залдарга көрөбүз. Ошол эле азыр бул деле чоң эле зал негизинен айткандачы 608 адам батат. Эң чоң залыбыз бизде бул спорт ордосу да. Ал жактын акустикасы стендапка кандай туура келет, кандай окшойт билбейм, ал жагын айта албайм. Бирок буга чейин стендаптар болуп жүргөнүн билем, чет жактан келгендер. Мүмкүн ошондой чоң аянтчаларга чыгып көрүшүбүз мүмкүн. Жаңы жылга чейин дейинби же кийин дейинби азырынча айта албайм. Бирок бизде бирден бир план бар. Алдыңкы декабрь айында ушул эле бүгүн болгон концертти региондорго акырынан алып чыгып көрсөкпү деген оюбуз бар. Биринчилерден болуп, Караколду азыр пландап атабыз. Азаматсыз, ийгиликтүү, өркүндөп өсө бергиле. Рахмат.